Бақыт Ергеш, мен сұрам сізге да. 2022 жыл бүттім, 2023-кө мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан жұмыш орын бойынша планыңарда барбы? Қанша түзөбүзбү? Қанша жұмыш орын түзөсүңөр 2023 жылы? Финансовый институттан бұл баяғы фондтор жана биздин банктар 53 проект турат, 6579 жұмыш орын. Кыргыз индустрия тараптан 40 проект, 2890 жұмыш орын. Фонд развития туризмда 14 проект, где-то 2000. Сельхозпереработка 23 проект, 300 адам. Мына окшогон проекттер эмдиги жылы каралат, жалпысынан бир 40 миңге жакын жұмыш орын жаңы деп ушундай планда атабыз. Рахмат Бақыт Ергеш. Эгерде 40 миңге жакын биздин 2023 жылы 40 миңге жакын жарандарыбыз жумуш менен камсыз болуп турганбыз, бул чоң бир жетишкендик да. Мен ийгилик каалайм, жана ошондой эле мен да ушул бир-эки айта турган финанс министрлигине суроолорум бар эле. Мен ушунга чейин сизге кат жүзүндө жибергенмин да, Ош шаар боюнча. Ош шаарын билесиңер, эми өзүнүн бюджети жетпейт да, жол курганга, жана ошондой чоң мектептер салганга, больница салганга, бала бакча салганга, ошол боюнча мен сизге кат жибердим эле, орун басарыңыздан. Сиздер алдыңыздарбы ошону? 2023-кө титулга карап жатасыздарбы? Жапалактын ичиндеги 9 км 200 метр жол боюнча, бул Араван району менен Тоокат районун бирикте турган жол. Жана ошондой эле ички ушул мектептер, жана ошондой эле 10 адыр боюнча, 1 адыр боюнча жолдорду, мектептерди айткан болчумун. Кат түрүндө жиберген элем. Бар каттарды биз алып атабыз, ошо реестр түзүп атабыз. Реестр түзүп өткөндөн кийин анан ошо тиешелүү Госстрой болобу, Минтранспорт ошо аркылуу анан биз окончательный версияны түзүп беребиз да. Рахмат, мен сизге бир кайрылып кетет элем. Кооперативди жакшы билесиз да. Бул улуу сүрөтчү болгон. Ош шаарына караштуу ушул Төлөйкөн айынан тууп чоңойгон да кооператив. Эми ошонун атына 1948 жылы кам кыштан, ылайдан мектеп салынган да. Биздин жашоочулар ошол мектепте окушат да. Камераны жакынса мен көргөзүп койсом. Мынаны көрсөңүздөр. Ошол биздин кооператив атында мектеп. 1948 жылы салынган боюнча турат. МЧСтин заключениясы бар. Ушуну бир эске алып, жаңы мектеп ошол жерге спорт залы менен бүт условиясы менен кылбасак болбойт. Бул жерде мына турат, даже ушунга чейин туалеттер да иштебейт экен, биотуалет деп коюп коюшуптур. Ушуга көңүл бурсаңыздар, жана ошондой эле 2023-кө ушул мектепти сөзсүз киргизишибиз керек. 1948 жылы салынган боюнча турат ушулчу. Ал жерде өзүнүн нормасынан 2 эсе көп балдар окушат да, биздин балдар. Титулга сунуш кылалык кана ушул объект боюнча. Мен түшүнбөй калдым, ким сүрөдүк, мен жооп берди. Госстрой, финансовый министрлиги ушул объект боюнча биз сунуш киргизебиз. Титулга киргизген. Чоң рахмат Госстройго. Ушуну 2023-кө киргизбесеңиздер болбойт да. Бул деген өзүңүздөр көрдүңүздөр. Өзү Ош шаарына карайт. Шаарына караштуу мектеп. Бирок эли Карас районуна карайт. Рахмат, урматтуу Госстройдун жетекчиси жана каржы министри Бақыт Ергеш, сизге дагы.